Мен өткөндө бул комитетте дагы сиз болбодуңар билбейм, мен айткам. Эгерде жаздуу арыз, ал муктаж экен, анда ага берилиш керек. Өткөндө биз сураганда 298 миң бала жөлөк пул алат экен, туурабы? 92 үй бүлө, ушул үй бүлө жөлөк пул алышат экен. Канча арыз жазды десем, 101 миң үй бүлө арыз жазган. Разницасы 9 миң үй бүлө. Ошо бүт ушул маселеде 9 миң үй бүлөдө туруп атабыз проблема. Түшүнүп атасыңарбы эмне үчүн айттым мен? 9 миң үй бүлөлө разница болот. Же мен туура эмес айттым же. Цифра боюнча айтканда. Туура эле айттымбы? Туура вакытлык шеч. Мени 98 үй бүлө. 98 миң үй бүлө. Азыр алып атат жөлөк пул. Арыз жазгандар 101 миң үй бүлө жазган. Ошо 9 миң разница болот. Же 500 миң жазды арыз, же 600 миң жазды арыз. Жокпу? Бүт нарашылык 9 миң үй бүлөнүн ичинде эле болот. Минфин. Мына мен сиздерге цифра менен айттым. 98 миң үй бүлөгө биз пособие берип атабыз. 9 миң үй бүлө арыз жазган, ага отказ болду. 9 миң үй бүлөгө биз пособие бере албай атабыз. 9 миң үй бүлө. А Кыргызстан боюнча ушундай нарашылык. Мына тигин үй алып атат пособие, бул биздин үй албай атат пособие. Азыр пенсия киреби кирбейби доходко? Кирет. Аксакалдардын. Киреби? Киресип болот. Ошол пенсиянын доходуна чоң ата чоңунун пенсиясы кирип атат, эмне үчүн кирип атат? Ал айтып атат деген сөздөр. Тиги короосунда эски машинасы болгон болсо мына пенсия бербей атат. Телевизору, холодильник деген импортный болсо ала албай атат деп аябай көп сөздөр да. Ошо 9 миң үй бүлө үчүн окшойт. Же мен же туура эмес, балки мага туура эмес информация беришти.